Gel kızlar uçuraşkılar aynen. Qanday ko'rasan? O'lim qalaman. Qandaysizlar? O'lim qalaman. Qandaysizlar? Yaxshi, yaxshimi? Жақсы рахмат. Жақсы Кеше балалар аптан бар. күштен болды. Балдар уктабай эле чыкты. Жаңы квартирасында уктап чыгышты. Аябай кубушту. Түштөрүн айтып беришти. Ағай, бүгін балдарға, қыздарға атайын көрсетіп қойын дедім. Сол бұл ойлап жүрмегіле бұл қалып күшімері бұл айтып қойды. Сүйіндіріп, бізді қуандырып тәпші. Азыр алып кіріп көрсетеміз, құда қаласа. Сен Москваға қашан келіп қаласың Арағай? Июндун аягында буюрса келип калабыз. Июлга чейин. Осы 1-июльға мен даярдап Дмитрий Дмитриевич. Приветствую вас. И вам благодарен. Спасибо огромное вам. И вам спасибо огромное. Вот ваши дети. Тепло человеческое, настоящее киргизское, братское человеческое. Вот ваши дети. Вот ихний дом. Да. Родина не забывает их. За воспитание огромное вам спасибо. Всех вам благ, здоровья, счастья, долголетия. Я вами горжусь. Спасибо огромное. Я к вам обязательно приеду. Все, буду ждать. Я вчера посмотрел, как ваши дети, выпускники выступали. Я вообще окаменел. Вот так выступали. Прямо я спросил у них, это, говорит, только отрывки. Часами, говорит, днями они могут выступать. Ладно, огромное вам спасибо. Обнимаю. Пока. Спасибо. Так, пока гнал, да? Так, Муреки. Однокомнатная квартира. Заходите, кузена. Мова прихожка. Так, мова спальня. Так, мова кухня с балконом. Отопление центральный. Мояқтағы овқаттарды өзіңіз аласыңдар, қыздарым. Кухня, гарнитура, холодильник, стиральная машина и так далее. Прочее сами купите. Так. Азыр ламинат істетеді. Мол еме, санузел, туалет, ванна. Бұяқта екі вариант бар. Bir однокомнатный квартираларда туалет, душ отдельно. А біреусінде вместе. Пойдем еще. У меня единственная просьба, ушел қыздарым, балдарым, ошты, ошарыңыздычы, дүние деңгелге шығарысы керек та, вот ашане приехали депче. А жанағындай поездка, артверклерді мен да өзім жардам берем. И, конечно, соответственно, ошты да көтеріш керек. Вот жол айтам, сіздің жолыңызды жол топ, балдар. Біз барымыз қызмат. Жақты балдарым? Все. Ағай, мен қыздарға, балдарға айтып отырмын. Жаңағы айтылған бойдан берілбей қалды деген мәселе болған болады. Мінекей, кеше айтылды, Құдай қаласа, бүгін показали, бүгін бердік. Құдай қаласа, 1-июльға даярдап қоям. 1-июльға даярдап қоям. Ата-енеңерменен келіп, ішін обставлять етіп, жаңа қоныш, новосельем жасап, адан дальше іште бересіңер. Ақыл ғой? Новоселье шақырасыңар да. Балдар, құрметті қыздарым, Құдай қаласа, 1-июль күні даярдап қоям. Уже с новосельем. Дағы бір жолы қайталап қойын, ішіндегі еміректерді өзіңер аласыңар. Ата-енеңерменен келіп, Құдай қаласа. Ата-енеңермен келіп, ішін обставлять етіп, керекті оқаттарыңар барын өзіңер аласыңар. Адан единственная просьба, ошты қалғаннан кейін, Құдай қаласа, ошты көтерішуіз керек. Ошты дүниелік аренаға шығарышуыз керек.
поездкаларды, археологлерди мен дагы финанс жагынан жардам берем. И Оштун жанагы эми кечээ мен выступлениемде айттым го, силердин с вашим приходом биздин Ошко кут келди, жаңылык келди. Силер ушул болгон жаштыгыңарды, билимиңерди, күчүңөрдүн баардыгын силер искусствого, маданиятка таштадыңар. Могли бы башка жаштарга окшоп, допустим, финансовый тармакка кетип калышыңар мүмкүн эле, финансист болуп кетишиңер мүмкүн эле, там с деньгами, там зарплата хорошая деп, башка тармактарга кетип калышыңар мүмкүн эле. Нет, только искусство. Биздин артисттерге мындай биздин театрыбызды жакшы эптей албай калган мезгилдер болгон убагында. Мына акыркы мезгилде шаарыбызда чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Ошонун башында өзүңүз туруп, мисалы, биз көрбөгөн, күтпөгөн өзгөрүүлөр болуп атат. Ушу жаштардын атынан, биздин коллективибиздин атынан сизге чоң рахмат. Ушу маданиятка көңүл буруп, жаштар өссүн. Абдан сонун сөздөрдү айттыңыз. Биз Кудай буйрса балдар дагы ушу сиздин ишеничиңизди актап, шаарыбыздын маданиятынын өсүшүнө, Ош шаарын жакшы жактан таанытышына биз чын дилден жан үрөп аракет кылабыз деп ойлойм. Сизге чоң рахмат. Денсаулык берсин, сизге узун өмүр берсин. Иштерибизге, баардыгыбыздын ишибизге ийгилик берсин. Рахмат. Буюрса өзүңүз сыймыктанасыз ушул биздин жаштар үчүн Кудай буюрса сыймыктанып, Кудай кааласа, булар келип заселиться этсин, келишим, Кудай кааласа ат менен менен келип, Василий кылганда ат менен да келип, чогуу таанышып, менен чогуу чай ичебиз могу жерде дуордо. Бул маданият силердин илимиңер, билимиңер, бул Кыргызстандын күзгүсү, биздин күзгүбүз. Ушул кайсы бир иш-чара болсо, силер ушундай ырда, бийлеп, театрдын представление көрсөтүп, Кыргызстаныбызды, Ошубузду даңктап, бактап турсаңар, бул биз үчүн гордость. Силер жасаган жумушту биздин колубуздан келбейт. Ошон үчүн мына силердин эмгегиңерди баалап, билимиңерди баалап, искусствого болгон чыгымдарды, сүйүүңөрдү баалап, мынакей силерге Кудай кааласа ар бириңерге бирден бир бөлбөлүү батир. Менин атым Талайбек уулу Сыргакбек. Мен өзүм Ысык көл облусунун уулуну болом. 4 жылдан бери Москвада окудук. Анан биз мындай эч күткөн эмеспиз. Өзүбүздүн квартирабыз болуп калат деп. Эч ким да күткөн эмес. Биз ойлогонбуз. Эми болуп атканда жатакана берилет го, ошол жерде жашайбыз го депчи. Бизге көчө күнү концерт койгондон кийин биздин мэр келип, ар бирибизге бирден комната бөлүп берди. Бир комнатадан. Аябай ыраазыбыз. Эми болсо таң калдык, көрүп чыктык жаңы эле ичи да сонун экен, аябай жакшы жасалып атыптыр. Анан 1-июлга бүтүрүп беребиз деп атат. Өтө сонун. Биз как раз ошондо дипломду алып келип калабыз. Аябай чоң жоопкерчилик болуп атат го дейм мындайда. Иштеш керек, мекенге кызмат кылыш керек. Көп спектакльдер чыгаш керек, репертуарларды өзгөртүш керек, адамдын келүүсүн күчөтүш керек театрга болгон сезимдерди өстүрүш керек дегендей. Буга чейин мен ойлонуп аткам, эми үйүбүз жок болот, театрда иштегенде театрдын айлыгы аз болот, кандай кылабыз, кантип үй алабыз деп ойлонуп, мен деле мэр агай айткандай бизнес башташ керекпи деп ойлонуп аткам да. Азыр болсо андай ой жок, мен творчество менен хочу заниматься, болду уже, анткени үйүм бар, иштей турган жерим бар, эми мындай шарт түзүлдү да бизгечи, эми только творчество менен алектенип, жакшы спектакльдарды, жакшы ролдорду жаратканга аракет кылабыз. Кыргызда мындай сөз бар го. Эгерде урматтап турса кең мекен, чолпонбай болуш эмнекен дейт да. Мекенибизге, мамлекеттик кызматкерлерге, мамлекетибизге чоң рахмат. Бизди 4 жыл окуттук ошол жакта. Каржылап, анан дагы келгенде ушундай жылуу мамиле менен, ушундай сонун жаңылыктар менен тосуп алганы биз үчүн өзгөчө эмоциялар тартуулады. Өзгөчө ойлор келди. Ушул маданият тармагын дагы да болсо баягы бир чоң машина да маданият тармагычы. Дагы да болсо дөңгөлөктөрүн көбөйтүп, моторун күчтөнтүп дегендей алдыга жүгүртүп, буюрса дүйнөгө таанылган, ушул Ош шаарын дүйнөгө чыгарган адамдардан болобузго деп ойлойбуз. Эми театрга зрительди тартканга аракет кылабыз болушунча. Буюрса ушул балдардын, ушул жаш балдардын, ушул балдардын Кыргызстандын бүт бардык жактан өзүбүздүн балдарыбыз ушул
жаш таланттарга көңүл буруп, мамлекет анан кийин дээрлик бүтүп болбогондук бир жакшы нерселер болду. Кечеги айткан сөзүн бүгүн уже көрсөтүп койду деген эме бул абдан жакшы нерсе. Бирок биз ошол биздин жетекчилердин, биздин мэрдин башын бийик көтөрүп тура турган кылып иштеп бере алабыз деген сөздү айта алам. Толук катуу менен. Себеби таланттуу балдар келди. Эми көрө бересиздер.